Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sözümdü ırayımdı ucana boruker ulu jaratkandı nahtı menen baştap, jaratkanga bolgon maktoolordu, alkoolordu aytıp, Paygambar sallallahu aleyhi ve sellemga salam salavatарды joldoyum. Andan keyin urmattуу биздин Tarbiya Saatının ugarmandары, Marwa radiosunun, Marwa telekanalının güyörmandары, barыңыздарга Аллах Тааланын salamын, ырайымын, кечиримин, берекесин каалап, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. Бүгүн сиздер менен Тарбия Saatындагы болгон темабыз буйруса мына улуу жараткан буйруган Рамазан айында жашап, Рамазан айын сагынып күткөн болсок, аны биз мына бүгүн узатып отурганыбызга дагы бир канча күн болуп калды. Мына ушул жараша ушул учурга байланыштуу болгон маселе бул Рамазан, андан кийин Рамазандын соңунда деген темада сөз кылмакчыбыз. Албетте Рамазан биз үчүн бир чоң үмүттүн, чоң кечиримдин, чоң жакшылыктын, берекенин, ынтымактын дегиле койчу инсанга эмне керек болгон болсо ошонун баарын өзүнүн дастарконуна жайып алып келген болсо, биз ошол жакшылыктан баарыбыз өз үлүшүбүздү алып, ошол айдын жыргалчылыгын, ал айдын ырахатын сезип узаткан болсок, ал эми бүгүнкү күндө Рамазандан чыккандан кийинки акыбалыбыз кандай? Биз мына ушул бүгүнкү берүүбүз аркылуу биз өзүбүздү салыштырып көрүүнү эңсеп турабыз. Эмне дегенде, мен Рамазан айындагы ошол адам, ошол киши менминби? Бүгүн деле же мен бүгүн таптакыр башка кишиге айланып калдымбы? Же болбосо мен кечеги күнкү адебимдеги, ибадатымдагы, руханий бир өзгөрүүдөгү болгон бир тазалыктын үстүндө жашаган адаммынбы? Же мен кайра эле мурдагы эски таз кейипке келип, кайрадан эле кечеги Рамазанды айт менен кошо узатып коюп, ал эми бүгүн мен мурдагы жасап жүргөн адепсиздигиме кайра кайталып барып, мурдагы жаман сөздөр кайра оозуман чыгып, мурдагы намаздар кайрадан эле өз учурунда аткарылбай калып, мурдагы эле айталык Аллах таанасындагы болгон чоң кичине дебей жасалган күнөөкөрчүлүктөр кайрадан кайталанып жүрөбү? Же мен чындап эле Рамазан айында калган пайда менен мен аз да болсо ошону сактап калуунун, же ошол Рамазан ичинде тапкан пайданы бүгүнкү күнгө чейин анын колдонуу менен мен өмүрүмдөгү болгон бир жакшы көзүрмемдерди сактаганга аракет кылып атамбы? Келиңиздер, биз мына ушул тегеректе сөз кылмакчыбыз. Албетте намаз бул биз менен сизге буйрулган милдеттүү амал болсо, анда ошонун милдеттүүлүгү бүгүнкү күнгө чейин калган жок да. Көпчүлүк адамдар мына ошол өзгөчө, эмне үчүн намазга токтолуп атам? Себеби дегенде, намаздын өзүн Рамазан ичине келген учурда биз аябай катуу бул нерсеге көңүл буруп, керек болсо түнкү нафил болгон таравих намаздарында мечиттерди толтуруп келип атсак, а бүгүнкү күндө парз намаздарына дагы биз эмне салкын карап калган мезгилибиз дагы байкалып келет. Мына ошондуктан мына парз болгон намаз кандай парз болгон болсо, Рамазан деле ошондой парз болуп келет дагы. Адамдардын махабаты ошол бир айга байланып калгандай эле болуп сезилет дагы. Бирок Рамазандын артындагы болгон чоң даанышмандуулукту биз көңүл сыртында калтыргандай бир өңүт калтырып келебиз. Ал эмне дегенде, бүгүнкү күндө мына ошол Рамазанга катуу көңүл бургандыктан Рамазан ичиндеги болгон намазын дагы, зикирин дагы, айталык Куранын дагы, садакасын дагы, зекетин дагы деги койчу тынбастан күнү бою, түнү бою жакшылыктын үстүндө жашап келип туруп, анан кийин бир айды толтургандан кийин ошол боюнча бүктөп, жакшынакай кылып ороп, анан аны жип менен байлап, чекке чыгарып койгондой эмне бир кейипте калбасак экен деген тилекте биз бүгүнкү күндөгү мындай берүүбүздүн үстүндө сөз козгоп турабыз. Мына ошондуктан бул Рамазан айындагы болгон бир өзгөчөлүк сахабалар бизге үйрөткөндөй, сахабалар бир ай орозо кармаган болсо, 6 айлап
жаратканым ушул кылган амалыбызды кабыл кылып койчу деп Алла Таалага суранып, кайрылып, ошол Рамазан ичиндеги болгон амалдарын үзбөстөн, өзгөртпөстөн кабыл болуп калышына дагы ушул менин Рамазандан кийинки болгон абалым дагы бир шарт түзсө экен деген. Же болбосо ошол Рамазан ичиндеги алган жакшылыгымдын артынан өмүр кечирип, мына ошонун пайдасы менен анан кыяматта амалдуу болуп Алланы жолуктурсам экен деп Аллах Тааладан суранышкан экен. Орозомду кабыл кыл деп. Андан кийин 6 ай өткөндөн кийин ошол эле амалды сактап барып, Кудай Таалам ошол улуу айга дагы жеткирип койчу деп мени кылышкан. Кайрадан эле Кудай Таалага жалынып суранышчу экен. Мына ошентип сахабалар бизге өзүнүн өрнөгү менен Рамазандын ичиндеги жакшылыктар Рамазан менен эле бүтүп калбайт экен, балким бул орозо айы ал калган жыл боюна жете турган момундун бир багыттоочусу, анын күч кайраты, анын үмүт шамы катары ал инсанды эмне кылат экен, жетелеп кийинки Рамазанга жеткирет экен. Албетте Рамазан өзүнүн ичиндеги болгон чексиз сооптордун, артыкчылыктардын дагы толуп аткан жакшылыктардын бар экендигинде шек жок. Бул турган нерсе. Бирок эң кейиштүүсү адамдар биз мына ушул Рамазандын ичиндеги болгон бардык нерсени 30 күндүк кылып аткарып бүткөндөн кийин аны бир эмнеге бир оромого ороп, сандыкка салып, аны түйүп, анан кийин четке жылдырып, анан кийинки жылы келген учурда дагы орозонго жетип калсак, анан ачып туруп ошол жерден кайрадан карап көрө турган иш катары кабыл албасак экен деген гана менен үмүттөбүз. Ошондуктан биз айткыбыз келет эле, мына ушул Рамазан ичиндеги болгон жакшы амалдардан дагы эле токтолбосок, ошол кайрымдуулугубуз, ошол кечиримдүүлүгүбүз, ошол кең пейилдигибиз, ошол сабырдуулугубуз, ошол канааттуулугубуз, ошол токтоолугубуз, аны менен кошо эле берген садакаларыбыз, анан Рамазан ичиндеги орозо, ошону менен орозо эшиги жабылып калган жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан калган сүннөт орозолор бар. Ал мына кирип келген Шавал айында болгон 6 күндүк 1-4 күндөрү пайгамбарыбыз туткан орозо, сүннөт орозолору, түнкү намаздарыбыз биз качан окубасак Алла Таала субханала таала аны өзгөчө намаз катары кабыл алат. Аны менен кошо эле башка адамдардын, башкалардын же болбосо муктаждардын ажатын ачуу менен, муктаждыгын чечүү менен, алардын маанайын көтөргөнгө, алардын оорун жеңилдеткенге, жеңилин жерден оорун колдон алганга дагы эле токтолбосок, аз да болсо ошол колубузда келген нерсени дагы эле улап бара берген болсок, мына ошондо биз албетте биз орозону мындайча айтканда Кудай катары кабыл албастан, ошол орозонун Кудайын жыл бою эмне Кудай катары туюп, ага сыйынуубуздун, анын астындагы болгон кулчулугубуздун ордун ошондо туура тапкан болот элек. Ошондуктан биз келиңиздер Рамазан ичинде эмне деген пайдага жете алдык, Рамазан бизге эмне деген пайда калтырды дей турган болсок, биз Рамазанды чындап эле бир өзүнчө бир кооз мезгил катары сезе алдык, көрө алдык. Себеби дегенде бизди күндүзгү мезгилдери орозо менен, түнкүлөрүн чогулуп, жыйналып, мечиттерди кооздоп, ал жердеги намаз окуп, андан кийин чогулуп, ооз ачып, андан кийин эртең менен бала бакара менен, үй бүлөбүз менен чогуу ооз бекитип, иши кылса үйдөгү чоңдун дагы, кичиненин дагы, баарысынын ортосундагы болгон амиленин, деги эле койчу орозонун аркасындагы келген адам жашоосуна тийгизген оң таасирлеринен кайсы бир деңгээлде биз бул ай чындап эле өзгөчө экендигин көрүп жашай алдык. Өзүнчө бир жыпарга, жытка, өзүнчө бир боёко, өзүнчө бир таасирге ээ ай экендигин биз көрө алдык. Ошондуктан анын ичинде биздин жан дүйнөбүздү кайрадан жаңыртып, аны жаңыдан төрөлгөн наристедей кылып жаңырткан биздин намаз аркылуу Алла Таалага жакындообуз, убакыт тапкан мезгилде атайын убакыт бөлүп Куран менен отуруубуз, Алла Таала субханала тааланын астындагы болгон бир зикирлерибиз,
Алланын астындагы болгон жихад аракеттерибиз. Жихад деген сөздө эң адамдар өзүнүн нафсине каршы туруп, ошол нафсисине мындайча айтканда бекем күрөш жүргүзүп, анын натыйжасында Аллах Тааланын астындагы болгон кечиримге, ырайымга жана дозок отунан куткарылууга болгон далаалат жихады болду. Албетте мына ушул нерселерди биз көргөндөн кийин биз чындап эле адамдагы болгон жакшылыкка баруу мүмкүнчүлүктөрү дайыма өз колунда кала беришин биз байкай алдык. Чындап эле бүгүнкү биз Рамазан жашап өткөндөн кийин Рамазан айы бизге келгенде биз үчүн башка бирөө амал кылган жок, бирок ар бирибиз өзүбүз кылдык. Ар бирибиз өзүбүз жасаган амалдан кийин бизде кайсы бир деңгээлде мүмкүнчүлүгүм, күч кайратым, чечкиндүүлүгүм, ошол эле учурда мендеги болгон баягы эрк дагы бар экендигин мен байкай алдым. Көрсө биздин колубуздан жумуш келет экен. Мына ошол жумуштун аткарылгандыгынан анан менин жан дүйнөмдө эмне пайда болду? Бир ырахат, жылуу сезим, бир жүрөгүмдөгү болгон жайлуулук өзүнүн ордуна келди. Ошондуктан биз Алла Тааласындагы болгон ушул амалдар аркылуу Алла астындагы болгон такыбачылыкка, мендеги болгон кайсы бир жакшы ишке дагы жарактуу экендигимди көрө алып, мен деле жакшы адамдай болуп жашасам болот экен го, менин деле колумдан бир жакшы иштер бүтөт экен го. Эмне үчүн мен башка мезгилдерде мынчалык өзүмө маани бербей келдим экен деп эмне кылдык? Бул орозодон бир чоң пайдаларга ээ боло алдык. Ошондуктан бул орозонун ичиндеги болгон көрсөтмөлөрдү толук аткаргандар бардыгы орозо мектебинин жакшы күбөлүгүнө ээ болуп, мына ошол мектептин татыктуу бүтүрүүчүсү катары эмне кылдык? Бүгүнкү күндө биз Рамазанды узатып олтурабыз. Ошондуктан биз аны менен бирге Рамазандын ичинде болгон эң биринчи сабагы бул сабыр тута билүү, сабырдуулукка ээ болуу сабагын үйрөндүк. Ал ошол эле учурда сабыр кылган учурда Алла үчүн болгон ибадатка болгон сабыр, намазга болгон сабыр, айталык деги эле Кудай астындагы болгон баардык кулчулукту аткаруудагы болгон сабыр менен Алла Таала тыюу салган нерселерден токтолууга болгон сабырды эмне кылдык? Ишке ашыра алдык. Аны менен кошо биз өзүбүздүн нафсибизди эмнеге бир жихадка үйрөндүк. Нафсибиз дайыма баягы шайтандын айтканына, каалоосуна гана биз ийкемдүү болуп, анын айтканына макул болуп келсек, бүгүнкү күндө биз жок. Ал сен нафси болосуңбу, шайтан болосуңбу, баарың биригип келип туруп, жаратканга баш ийгенге барасың деп, биз ага жихад кылганга үйрөндүк. Биз өзүбүздү башкарганга, өзүбүздү керексиз учурда токтотконго, керектүү учурларда аны тик тургузганга, керектүү жүргөн учурда аны аш жүргүзгөнгө, керектүү учурларда ал чаңкаган болсо дагы суу бербей коюп туруп, аны баш ийдирүүгө эмне кылалык? Биз жетише алдык. Ошол эле учурда биз өзүбүзгө адат болуп калган жаман бир адаттарды, кайсы бир жаман жагымсыз жүрүм турумдардын, жаман илдеттердин баарысынан кутулганга биз эмне кылдык? Биз кол ура алдык. Мына ошентип биз мына ушул Рамазандын бир топ пайдаларына жетишкенден кийин биз эмне кылышыбыз керек болот эми? Биз өзүбүзгө суроо беришибиз керек. Чындап эле мына ушул нерсенин баарын менин колумдан келдиби же башка бирөө аткардыбы десек, жок, туура менин колумдан келди. Эмне үчүн? Себеби дегенде мен туюп, сезип, бул айдын ичиндеги болгон амалдардын артыкча экендигин сездим эле. Бирок адамдын жашоосу бир эле Рамазандан турбайт экен да. Адамдын өмүрү бир эле Рамазандан турбайт экен. Бул Рамазан өзү орусча айтканда отправная точка. Мындайча айтканда биз жашообузду улап кете турган, биз ошол жерден жашообуздун нуктасын, жашообуздун чекитин баштай турган бир багыттын башталыш чекити катары эмне кылышыбыз керек экен, тутушубуз керек экен. Ошондуктан биз дайыма Алла Тааласында бир жакшы, чын пейил менен иш жасоого биз эмне кылдык? Биз кол урганды үйрөндүк.
Себеби дегенде Рамазан ичинде кылган ар бир ишибизге биз эмне кылып көңүл буруп аттык, Кудай Таалам кабыл кылса экен. Кудай Тааланын каалоосуна, талабына ылайыктуу болсо экен. Кудай Тааланын көрсөткөн мындайча айтканда талап чектерине дал келсе экен деген далалаттардын аркасында эмне кылдык? Биз Рамазанды узаттык. Анан кийин жыйынтыгына келген учурда анан кийин чындап эле Рамазан мен үчүн бир пайдалуу айга айландыбы, жокпу? Албетте бул суроо дайыма биздин көңүлүбүздү эмне кылат, ээлеп келет. Чындап эле менин жасаган орозом, менин жасаган жакшы амалдарым Кудай астында кабыл болгон амалдардан болдубу, жокпу? Албетте бул учурда биз билишибиз керек, Рамазан ошол бизди ойго салган Рамазан өзү чындап эле чоң ыйман мектеби болчу. Бул биздин руханиятыбызды, биздин таат ибадатыбызды, биздин адеп ахлагыбызды, биздин жүрүм турумубузду, деги эле адамгерчилик сапаттарыбызды калыптандырып, бизди жыл бою эмне бир рахаттуу өмүргө жетелеген ай болуш керек болчу. Чындап эле мына ошондой ай болдубу, жокпу? Дагы эле кайрадан ошол маселе кала берет. Ошондуктан Аллах Таала инналлаха ла югаййиру ма биқаумин хатта югаййиру ма би анфусихим. Ар-Рa'д сүрөсүндө 11-ci аятында Аллах Таала субханаху таала албетте Аллах Таала эч бир коомду өзгөртүп койбойт, эгерде ошол коом өзүндөгү нерсени өзгөртпөгөн болсо дейт. Чындап эле урматтуу угармандар, урматтуу биздин көрөрмандарыбыз, биз Рамазан айында болгон өзгөрүүлөрдү көз көрүүнү байкап аттык. Адамдардагы болгон баягы коомдук алака бар да, байланыш. Коомдук байланышта, коомдук жайлардагы болгон адамдардын бири-бирине болгон мамилесинен, мечиттердеги болгон бири-бирине болгон мамилесинен, ооз ачардагы, ооз бекитүүдөгү, деги эле койсо башка намаз мезгилинде, жума күндөрү, деги эле койсо кайсы жерге барбасаң, орозонун, Рамазан айынын бир чоң касиетин алардын өз ара болгон мамилесинен биз байкап көрүп келдик элек. Эмнени байкадык дегенде, чындап эле адамдар бири-бирине адамгерчиликтүү мамиле тутса болот экен. Же болбосо адамга ылайыктуу болгон сапат менен мамиле тутса болот экендигин биз көрдүк да. Көрсө адам өзгөрөт экен. Кайсыл жака дегенде, кандайки жаман жака адамдар өзгөргөнгө шыктуу болсо, ошондой эле адамдарда жакшы жака өзгөрүү дагы шыгы бар. Жакшы жака оңолуунун дагы шыгы бар. Болгону биз ошол оңолуунун өзүн дайыма оор көрүп келебиз. Оң жака баскан адамды дайыма тескерисинче сымдап келебиз. Оң ишке кадам койгон кишиге анын эскилигин алып келип туруп, кайрадан анын эсине салып туруп, аны иренжитүүгө биз далалат кылабыз. Мунун баары туура эмес. Мунун баары туура эмес. Жөнөкөй мисалга айта турган болсок, кече жакында эле бирөө бир айталык бир пенделигине салып, кичине бир сөгүнүп, кагынып жүргөн болсо, же болбосо анча-мынча бир атын өчкүр арактан ичип коюп жүргөн болсо, кечээ күнү арагын таштап туруп, Рамазан келип орозо тутуп атса, мына кечээ келе ичип жүргөн бүгүн орозо кармап алып турган деп сүйлөйбүз да. Билесизби, ал канчалык чоң эрдик жасагандыгын, ал канчалык улуу иш жасап аткандыгын. Эң биринчи Аллахтын астындагы болгон туура нерсени тандагандыгы. Экинчиси ошол туураны кабыл алып, ошого чечкиндүүлүк кылып кадам койгондугу. Үчүнчүсү мына ошол нерсени жеңип, мурдагы мойнун тебелеп, аны башкарып, аны кул кылып келген нерселерди таштап, улуу жараткандын өкүмүнө таза жолго, акыйкат жолго, туура жолго келип, мындай эркиндик, эрдиктин кадамын жасап атса, биз аны келип алып туруп, үйдө диванда жатып алып туруп, ага эмне кылабыз? Сын айтабыз. Кудай сактасын, бул кайсы бир деңгээлде күнөө дагы болот. Себеби дегенде, биз дайыма эмнеге буйрулганбыз дегенде, биз адамдардын жакшыруусуна жана алардын жакшы жолго басуусуна чакырганга буйрулганбыз. Эч качан ал жакшы жолдон жаман жолго басуусуна чакырганга буйрулган эмеспиз. Ал ким буйрулган, кимге мүмкүнчүлүк калган ошол жакшы жолдон жаман жолго чакырууга дегенде, бир эле шайтан эмне кылган, буйрулган. Бир эле шайтанга ошол мүмкүнчүлүк калтырган. Аллах Таала субханаху таала шайтанды отко калууга, дүйнө ахиретте Аллах Тааланын каргышына калганга убадасын берип, аны өз ырайымынан
чыгарган мезгилде шайтан суранган: "О жаратканым, менин бир эле өтүнүчүм бар. Ошол нерсени мага калтырчы" дегенде, "Эмне өтүнүчүң?" дегенде, мына ушул адамдарды туура жолдон бузуку жолго адаштырганга мага шарт мүмкүнчүлүк калтырып бер. Бирок пенделериңе өз ыктыярыңда буйругуңду бере бер. Ошондо Алла Таала айтат: "Сен албетте мага калтырам, сага калтырам, ошону мүмкүнчүлүк. Бирок мен билип койгун, ыкластуулардан башкасынан эч кимисине сен ыхластууларды гана сен эмне кыла албайсың, азгыра албайсың, а ыхласы жокторду сен азгырышың мүмкүн ошол жакшылыктан жаман жолго." Көрсө, урматтуу жамаат, мына ошол шайтандын кейпине кийип калбашыбыз керек экен. Биз кантип адамдар оңолуп атса, ага биздин ичибиз күйүшүбүз керек. Жок, биз кайрадан ага биз колдоо көрсөтүшүбүз керек. Айталык, кечээ эле кайсы бир киши кичине бир колу туткак эле. Ошол колу туткактыгын токтотуп, Рамазандын шарапаты менен, Рамазандан кийин дагы кийинки Рамазанга чейин деп өзүн ошол туура жолго салса, биздин үчүн аны сен кечээ ушундай кылчу элең деп айтышыбыз керек. Кантип тил барат? Кантип мен анын айыбын ачышым керек? Кантип менин уят карышым керек? Кантип мен Кудай астында жооп берем? Анын басып аткан оң жолун, туура жолун, сен баскан жол туура эмес болду, сен мурдагы жолуң жакшы болчу деп кантип айтам? Аны менен бирге бизди мына Кудайга шүгүр акыркы мезгилдерде аялдарыбыздын, эжекейлерибиздин, карындаштарыбыздын, кыздарыбыздын бир Кудай Таала буйруган чекте кичине бир уят жерин жаап, бир ошол ак жоолугун оронуп, бул жоолук деген аялдык статусуна, аялдык абийирине, аялдык намысына ылайыктуу кийим ошол. Аны биз маймылдан suurуп алып келип туруп аялдарга чаптап аткан жокпуз. Эркектерден чечип алып туруп аялдар кийиш керек деп аткан жокпуз. Марста жашаган адамдардыкын зордоп алып туруп, анан биз аялдарыбызга таңылып аткан жокпуз. Бул аялдардын кийими. Бул аялдардын коргоочусу, аялдардын айтайлык ариети. Мына ушул нерсеге келип туруп, кайсы бир кыз келип туруп, ошол жолукту салынса, сен эмне үчүн салынасың? Сен салынсаң Кыргызстандан чыгып кет. Сен ошол барып туруп, тигиле барып жаша. Бул каяктагы акыл? Кимден тапкан акылды сүйлөп атасыңар? Кичине бир сөздү айтаардан мурда бир таразыга салып, мен кайсы сөздү айтып атам, эмне үчүн айтып атам, эмне негиз бар деп ойлонобузбу, жокпу? Кыргыз эле дейсиңер, а кыргыздар жылаңач жүргөн беле? Кыргыздарда качан аялдар жоолугун таштап салып, элечегин тебелеп салып, анан кийин төөнүн үстүндө чачын салпаңдатып жүргөн эле качан? Келгиле, эгерде биз ошондой чындап эле бизге бир негиз бар болгон болсо, анда ошол негизде биз сөз кылалык. Эгерде чындап эле биздин аялдарыбыздагы болгон аялдык ордун сактап калууда биз туура эмес, ошол карындаштарыбыз кадам таштап аткан болсо, чогуу айталык. Кыздарым, карындаштарым, эжелерим, сиңдилерим, мына ушул кылып аткан ишиңер жакшы эмес эле деп чогуу айталык. Бирок кантип айтасың, эгерде ал өзүнүн табиятындагы Кудай Тааласы буйруган, жаратканы койгон чектин үстүндө өзүнүн жеке жашоосун курууга келген учурда бир чечкиндүүлүк кадамына барса, чындап келген учурда анын жоолугу мага деле сизге деле эч кандай немеси жок, жардамы жок. Эч кандай пайдасы дагы зыяны жок экөөбүзгө. Лично экөөбүзгө эч кандай башка үчүнчү тияктагы бир кыздын жоолугу эч кандай бизге ысыгы дагы суугу дагы жок. А бирок биз аларды сындаганда, аларды тилдегенде, ушундай тилибизден жер бетиндеги эң бир ачуу, эң бир зыяндуу уудан дагы ачуураак кылып туруп эмне кылып атам? Чачып атам. Кантип мен уялбайм? Кантип мен уялбайм Кудайдан? Кантип мен уялбайм жалпы инсанияттык баалуулуктан? Кантип мен кыргыздын каада салтынан уялбайм? Кантип мен улуу жараткандын мыйзамынан уялбайм? Кантип? Адамдар оңолуу жолуна өтүп атса, а мен келип туруп эмне кылам аны? Бузулуу жолуна чакырышым керек экен. Кантип? Мына ошондуктан келиңиздер, Алла Таала субханаху таала албетте эмне дейт? Алла Таала өзгөртүп койбойт кайсы бир коомду, качан ал коом өздөрү жакшы жакка өзгөрмөйүнчө. Келиңиздер, Рамазан бизди
жакшы жакка өзгөртүп атат. Ал эми өзгөрткөндөн кийинчи дегенде биз эч качан Рамазан менен жашап, Рамазандан пайда көрүп, Рамазанда биз кайсы бир деңгээлде такыбалардан болуп калбасак дагы, такыба адамдарга окшошуп калган болсок, чыныгы орозону тутуп, чыныгы түнкү намаздарды ыхлас менен турган болсок, анан кийин өзүбүздүн нафсибизге каршы болгон аракетибизди жумшап, оңолуунун жолуна түшүп, кайсы бир ийгиликке жеткен болсок, Аллах Таалага биз эмне кылалык? Көп шүгүрчүлүктөрдү айтайлык. Аллах Таалага көп мактоолорду айталык. Аллах Тааладан сурайлык. Аллах Таалам бизди эми өлүп кеткенге чейин ушундай жолдо бизди сактагын. Бизди адаштырбагын ушул жол. Себеби дегенде биз 30 күн аракет кылып ушул азыркы мен өзүм көрүп аткан деңгээлге чыктым. Эми сен мага өзүң ийгилик бере көргүн, эми мындан дагы мен оңолуум, менин түзөлүүм, менин адам катары мындай бир айтайлык татыктуу инсан катары мен жер бетинде жашап өтүп кеткенге ийгилик бер деп суранайлык. Бирок кантпейлик чачылып барып иш бүттү эми деп чачыбызды жазып салбайлык. Ал деген сөз араб тилинде ла такуну келлати нақадат газлаха дейт. Биз эч бир максатка жетпей туруп эле мына деп туруп эмне ишти бошотуп салбашыбыз керек. Болгон жүктүн баарын таштап салбашыбыз керек. Тарткан жүктүн баарын артта калтырбашыбыз керек. Жок, ошол милдет, ошол жоопкерчилик, ошол кулчулук ошол боюнча уланыш керек. Ал деген сөз биздин жашообуз бул биз Рамазан менен чектелип калган эмес эле. Бул Рамазан бизге жогору жакта айткандай, биздин жашообузга багыт берип аткан эң алгачкы эмненин кайраттын, күчтүн алгачкы чекити болчу. Биз ошол чекиттен күч алып баштайбыз. Ал деген сөз ошол чекит менен токтоп калбаш керек. Андыктан эч качан күнөөкөрчүлүккө, бузукучулукка, ушакка, айынга, гыйбатка, деги койчу жаман иштин эч бирине кайтып барбашыбыз керек. Эч бирине. Биз эч качан жакшы ибадаттарды, таат ибадаттарды калтырбашыбыз керек. Рамазандан кийин дагы. Эгерде биз Рамазан ичинде таат ибадаттын даамын кандай таттуу деп сезсек, ана башка мезгилде дагы анын ошондой даамы болот. Башка мезгилде деле ошол даамды сизге берет. Балким андан да жакшыраагын бериши мүмкүн. Бирок эч качан эмне кылбашыбыз керек? Азапка калтыра турган акыбетти оор акыбалга кайтпашыбыз керек эми. Жок, биз тизгинди алдыкпы колго? Напсини башкаруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болдукпу? Жакшылык кадамга барууга эркке ээ болдукпу? Мендеги болгон мүмкүнчүлүктөрдү тааныдымбы? Анда ошол жака карап чу дешим керек. Ошол жака карап чу дешим керек. Мен ошол жакта мага утук бар, ошол жакта мага ийгилик бар, ошол жакта мага бир жакшылык бар. Ошондуктан эң жаман коом эмне дегенде, булар Рамазанга келип эле Кудайды таанып, Рамазандан кийин Кудайды унуткан адамдар. Эң жаман коом ушулар. Дегенде алардын жашоосу Рамазан эле деп элестетилет. Жок, Рамазан бул ушунчалык улуу нерсе. Анын таалим таасири, касиети 1 жылга айлана турган эмне? Бир улуу иш болчу. Бирок биз эмне кылып алдык? Аны өзүбүздөгү кыска түшүнүк менен Рамазан деп гана эмне кылып койдук? Бөлүп койдук. Рамазан бүттүбү? Кече соц тармактарда жүрөт. Өзүнүн короосун кооруган киши өгүнө үрейин деп эмне кылып атат? Башкаларды мына Рамазан бүтүп калды, шашпай тургула, мен силерге көрсөтөм деп. Бирок мен бул роликтен кичине бир тамашаны да көрө алдым. Себеби дегенде тамашалап да сүйлөп атат, баягы кызгалдак өскөн талааны кооруган киши. Бирок кантпесин бул жерде бир чоң сүрөт, чоң бир маани чыгып атат да. Мына Рамазан бүтүп атат, мен Рамазан бүткөндөн кийин көрөсүңөр мен силерди каалагандай сөгө алам, каалагандай ура алам, каалагандай укуңду тебе алам, сени каалагандай кордой алам, мени сени каалагандай кылып кое алам деген сөз. Бир чоң бир мындайча айтканда бир ишарат берип атат да. Мен дагы бир жолу кайталан, бул ролик тамаша катары тартылгандай көрүнүп турат, бирок ошондой болсо дагы ошол тамашанын ичинде бир чоң нерсе катылгандай болуп турат.
Аны мен түшүндүм. Бул жерде биз чындап эле ушундай учурлардан биз чоң таалим таасир алышыбыз керек. Мен үчүн Рамазан бүтсө, анда менин мурдагы тас кейпим кайра келсе боло береби? Мен Рамазан бүтсө, мен мурдагы эле жаман иштерди кадимкидей катардагы иш катары аткара беришим керек беле? Эгерде менде чындап эле Рамазан гана келип туруп мага кайсы бир нерсени суна турган болсо, менин жашоомдун, бир жылдагы жашоомдун 12 айдан турса, 12 айдын бир эле айын мен жакшы жашап туруп, анан 11 айды жаман жашаганга татыктуумунбун мен деген суроолор эмне кылат экен адамды? Дайыма ойго салат экен. Ошондуктан келиңиздер, урматтуу биздин угармандар, көрөрмандар, биз Алланын астындагы болгон антыбызды бузганга бир канча көрүнүштөр бар. Ал деген сөз, биз Рамазандан чыгып эле адамдар жамаат намазын эмне кылып атышат? Алсыздаштырып атат. Бул биринчи биздин жоготкон нерсебиз. Ал деген сөз биз Рамазандын ичинде нафил намаздарда, таравих намаздарда, түнкү ашыкча намаздарга келген учурда мечиттерди толтурдук дагы, толуп келдик дагы, бирок азыр парыз деп аталган 5 убак намазга келген учурда биз алсыздык кылып атабыз. Экинчиден, биз ушундай ырга, бийге, киного, сериалдарга, керек болсо ушу телефондогу болгон, интернеттеги болгон жаман, бузуку көрүнүштөргө дагы биз кайрадан кирген адамдар болуп калып атат. Бул эмне жөнүндө кабар берет дегенде, биз чындап эле Рамазанды биз жогору жакта эскерип өткөндөй эле бир убакыттын ичинде аткарылып эле ошону менен тим боло турган нерсе катары кабыл алган. Рамазан эгерде мага таасир бергенде мен ошол нерселерди токтотушум керек болчу да. Эмнеге мен өмүр бою көрүп келген кино, мен өмүр угуп келген музыка, мен өмүр бою кийинип келген баягы арты көрүнүп турган көйнөктөр, тизеси кыскарып келип, тиземден өйдө чыгып кеткен, өйдөсү көтөрүлүп келип туруп көкүрөгүмө такалып калган кийимдер эмне берди мага? Эмне менин жан дүйнөм эмне менен ырахат алды? Эмнесине мен жыргадым? Эмнесине мен бүгүнкү күндө ар кандай бир кумарканаларга, ар кандай нардаханаларга, бильярдканаларга эмнеге мен ошол жакта мен күнүмдү өткөрүшүм керек эле? Эмнеге мен саатымды ошол жака кетиришим керек эле? Эмнеге мен 2 саат бильярдка бере алам, бирок 15 мүнөт намазга отура албайм? Эмнеге? Эмнеге мен телефондо саат менен отура алам, бирок Куранга 15 мүнөт, 10 мүнөт отура албайм? Эмнеге мен алыстагы бир ашканага, бир тойканага же бир кафеге барып жакшы тамак жегенге барып келгенге менин каражатым бар, бирок жанымда турган курсагы ачка же болбосо муктажга кол сунганга менин күчүм жетпейт? Эмнеге? Мына ушулардын бардыгы биз Рамазанда биз адашуучулук менен ибадат кылгандыгыбыздан көрүнүш. Ал эмне дегенде, мен Рамазанда эле кылышым керек, башка мезгилде керек эмес да. Ошол эле учурда бул Рамазан ичинде болгон биздин өзгөрүүбүздүн натыйжасы же болбосо жыйынтыгы эмнеге жеткириш керек десек, жыйынтыгы мендеги болгон жакшы кадамдарды бекемдеп, туура эмес кадамдарды өчүрүп, жакшы мендеги пейил сапаттарымды арттырып, жаман пейил сапаттарымды жогото турган ай болуш керек. Болгондо дагы ал кийинки Рамазан, балким ошол нерсе менин өмүрүмдү толугу менен өзгөртүп сала турган ай болуш керек эле. Бирок тилекке каршы биз аны көрө албай келебиз. Ошондуктан биз дайыма Алла Таалага дуа кылып, амалдарыбыз кабыл болушун көп тилешибиз керек экен. Мына бул биз жума намаздарга келген учурда, кече айт намазы күндөгү болгон көрүнүштөрдү көргөндө көз сүйүнөт чындап эле. Эгер биздеги болгон коомчулукта, өзгөчө жаштарыбыздагы болгон мына ушул туура багыттын үстүндө адамдар карап көрүңүз. Айт намазга келген учурда эл мына Кудайга шүгүр, баягы ар кандай сыноолордун, пандемиялык ар кандай бир тоскоолдуктардын аркасынан 2 жыл намаз окуй албай калдык элек, бирок быйыл
биринчи жолу 2 жылдан бери биринчи жолу кайрадан аянтта намаз окулгандыктан ал жерге келген намазга келгендердин саны мурдагы өткөн жылдагыларга караганда, мындан 2 жыл мурдагы, 3 жыл мурдагыларга караганда бир топ эсе көп. Бул эмне жөнүндө кабар берет дегенде, бул адамдардын ичиндеги жан дүйнөсүнүн талабы ошол. Болбосо сен азыр бүгүнкү күндө барып туруп бирөөнүн эшигин, звоногун басып дагы чыгара албайсың. Эгерде жөнү жок барып туруп звоногун же коңгуроосун басып чыгарсаң дагы келип сени урушат. Сен үчүн мени үйүмөн чыгарасың. Эмне негизде сен мени чакырдың деп капа болот. Бирок ошол күнү эртең менен таңынан туруп барып саат 6-да ошол мамлекетибиздин борбор калабыздагы болгон чоң аянтты толтуруп олтурган жаштарды жетелеп барган нерсе эмне дегенде, бул алардын жан дүйнөсүндөгү болгон жакшылыкты издөөнүн талабы. Алар жакшылыкты, туура нерсени, жан дүйнөсүндөгү болгон рахатты, алардын дүйнөсүндө дагы ахиретиндеги болгон чоң үмүттүн жетеги болчу бул. Алар көп нерсени күтүп атышат. Алар бизден көп нерсени күтүп атышат. Алар эң биринчи күткөндө Кудайдан күтөт. Андан кийин мамлекеттен күтөт. Андан кийин ошол дин кызматкерлеринен күтөт. Себеби дегенде ошол дин кызматкерлери гана алардын көкүрөгүндөгү нерсени айта алат. Башка эч ким ал нерсени айта албайт. Дин кызматкери дегенде, силер түшүнүңүздөр, дин кызматкери ал өзүнөн айтпайт. Дин кызматкеринин бирөөсү дагы өзүнүн пикириндегисин сүйлөбөйт. Ал дин кызматкери ал улуу жараткандын китебиндеги менен улуу пайгамбардын жолундагы нерсени гана жеткирип айтып берет. Мына ошол мезгилде биз аларды канааттандырып, аларды эртеңки күнү өзүнүн жерине дагы, элине дагы, мамлекетине дагы, өзүнүн жеке жашоосуна дагы, үй бүлөсүнө дагы керек болсо бүткүл инсаниятка пайдалуу адам кылып түптөйбүз. Карабайсызбы? Бул эмне жөнүндө сөз кылат дегенде, бул чындап эле биз Рамазан аркылуу, ошо Рамазан ичиндеги болгон адамдардын өздөрүнө алган руханий таасиринин натыйжасында ошол ишке барып атышат. Себеби дегенде, бул Рамазан бүткөндөн кийинки эле эң алгачкы эмне? Салтанат. Эң алгачкы майрам болчу. Алар ошол өзүнүн майрамын ошол биздин чоң аянтты толтуруп эмне кылышты? Таңынан барып турушту. Андан кийин дегенде, мына ошол аянт кандай таза турган болсо, андан да тазараак болуп калып атат өзүнүн артынан. 35.000 деген бир статистиканы беришти. Бирок 35.000 албетте бул беректеги аз гана сан. Ал жерде бери дегенде 50.000ден көп киши болду. 50.000 киши бир жерге жыйналып, ошол жерде таза сактап, ошол жерде өзүнүн абалында андан да жакшыраак кылып калтырып кеткен болсо, анда биздин жаштарыбызды биз каяка тарбиялап атабыз? Айтып көрүңүз, жоопту өзүңүз бериңиз. Биздин жаштар кандай болуп тарбияланып атат? Кайсыл багытты алып атат? Жетет, биз тойдук жанагы чакырыктардан. Ислам бул терроризм, ислам бул экстремизм. Мына азыр ааламда карагыла, кимдер экстремизм, кимдер терроризм. Статистикаларда карагыла, интернетке киргиле. Ошол өлүп аткан адамдар эмне үчүн өлгөн экен Иракта? Ошол өлгөн адамдар Сирияда эмне үчүн өлгөн экен? Ливияда эмне үчүн өлгөн экен? Бардыгын карагыла. Ким террорист экендигин көргүлө. Жетет ошол чакырыктарды биз уга берип, кулактарыбыз толду. Эгерде биз чындап эле коомду тарбиялайбыз десек, анда бизди тарбиялай турган тарбиячыбыз бар. Ал улуу жараткан. Ошол улуу жараткандын көрсөткөн жолу менен биз ата бабабыз дагы, ата тегибиз дагы ошол тарбиядан жетилип оңолуп келген. Мындан кийин дагы ошол жол менен гана жетилип оңолуп кетет. Андан кийин биз Рамазандын артында эмне кылышыбыз керек деген сөзгө келген учурда, биз Рамазандын артында Рамазандын ичиндеги болгон жакшы амалдарыбызды дагы улап барышыбыз керек деп айтып келдик. Алла Таала Кур'анда фастақим кама умирта ва ман таба маак. Алла Таала айтат, сен Алла Тааладан болгон буйрукка ылайык өзүңдүн түз жолуңду улап кете бергин. Аны сени менен бирге тобо кылгандар дагы сени менен бирге ошол түз жолду бассын дейт да. Караңыз, биз ошол түз жолду Рамазан ичинде таптык. Рамазан ичинде мени менен дагы бир канча адамдар болгон. Бир жоон топ бар болчу. Азыр Рамазандан чыксам эле, оң жактагысы деле жок, сол жактагысы деле жок.
бар болгон болсо деле эски пейили менен эски адатына кайтып алган. Сөгүнгөнү, кагынганы кала элек, жаман адатын кайра эле баштаган. Кайра эле ошол процентке акчасын берип аткан, алып аткан, кайра эле ошол арамга кирип аткан, кайра эле ошол күнөө ишти жасап аткан, кайра эле ошол иши кылса мени менен бараткандар. Алла Таала субхана ва таала өзүнүн пайгамбарына ушул сөздү айтат да. Я Мухаммад, сага мен кандай буйрук берсем, ошол буйруктун үстүндө түз жолду баскын. Анан сени менен чогуу ыйман келтиргендер дагы ошол жолду эмне багытты бекем тутсун дейт. Ошол жерде фастакиму илейхи вастагфируху. Биз түздөнгөндө, түз жол тапканда улуу жараткандын өзүнүн багытына түздөнүшүбүз керек. Анан кийин өзүнөн кечирим сурашыбыз керек. А мына ошол түз жол менен кечирим суроо бир айга байланганбы десек, жок, ал өмүргө байланган. Ал өмүрдүн жолу. Дин жолун мынчалык жеңил кабыл албашыбыз керек. Дин сен келип, анан кайра кетип, анан кийин сен тутунуп керек мезгилде, анан керек мезгилде ташта. Жок, андай эмес. Дин бул жоопкерчилик. Дин бул милдет. Муну жасай алган жасайт. Жасай албагандар тияктан эле 10 метр тияктан качат. Жок, мен ал жака барбайм. Ой, жок, мечитке жок дегенде мындай эле басып кирип койсоң, жок, мен мечитке кире албайм дейт. Билесизби эмне ал? Ал мына ошол биз айтып аткан улуу жараткандын багытын анын шайтаны эмне кылбай атат? Тааныгысы келбей атат. Себеби дегенде ал жака киргенде ал азапталат. Ал эмнеден азапталат дегенде мыйзам бар ал жерде. А мыйзам бул бардыгынан өйдө турган нерсе. Мыйзам коргоп берет сизди дагы, мени дагы, аны дагы, муну дагы. Бардык жумуштарды, бардык милдеттерди, бардык жоопкерчиликтерди өз ордунда так, даана, айкын орнотуп берет. Бул эмне дегенде мыйзам. Мыйзам эмнеси менен өзгөчө дегенде мыйзам бул өзүнүн кайтарым жыргалчылыгы менен жакшы. Анын кайтарымы бар, анын жыргалчылыгы бар. Качан? Бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы. Ким ошол мыйзамга баш ийген болсо, Аллах Таала өзү жакшы көрөт. Ким ал мыйзамга баш ийген болсо, Аллах Таала өзү жазасын берет. Баш ийгендерди жөн эле жакшы көрүп коебу десең, жок, алардын сыйлыгын берет. Соогун берет. Ал сыйлык менен сооп эмне менен кайтып келиши мүмкүн дегенде, сиздеги болгон береке менен, ден соолугуңуз менен, бала бакыраңыздын жакшылыгы менен, дос жарыңыздын сизди курчаган, сизди тегеректеген жакшы чөйрө менен. Деги койчу сиздин көзүңүздү сүйүнтө турган нерсенин баарын Кудай Таала сага жеткирет. Андан кийин Рамазан бүткөндөн кийин биз ошол иштерди улай эле Шаввалдагы болгон 6 күндү, 1-4 күндөрдөгү болгон сүннөт орозолорду, Арафат күнүндөгү болгон, Мухаррам айынын 10-ундагы болгон орозолорду калтырбай бардыгын эмне кылып кетишибиз керек? Тизмектеп, терип, кармап кетишибиз керек. Аны менен кошо эле баягы түнкү намаздарыбыз, күндүзгү намаздарыбыз, 5 убак намаздарыбыз, адамдарга болгон кайрымдуулугубуз, адамдарга болгон колдообуз, деги эле койчу мына ушул бул момунга керектүү болгон, момундун мойнуна милдет болуп калган жоопкерчиликтүү ибадаттардын бардыгы бул биз дайыма аткарып жүрө турган, ошону менен анан жашообузду түптөй турган амалдар болот булар. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн адатында намазды көп окуганды жакшы көргөн иши болгондуктан, намазды көп окуп, намазда көп туруп, намазда узак тургандыктан буттарындагы тамырлары шишип, буттарынын капталдары көгөрүп кетет эле. Ошол мезгилде боору ооруган сахабалар көргөн өзүнүн келинчектери, я Расулулла, ушул бутуңуз көгөргөнчө ушинтип турдуңузбу? Сизди Кудай Таалам күнөөкөрчүңүздү кечирип, сиздеги болгон катачылыкты көтөрүп койгон эле го. Сизди Кудай Таалам эң жакшы көргөн пайгамбар катары кабыл алды эле го. Мынча эле өзүңүздү азаптайсыз десе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жооп берип атат. Афала акуну абдан шакура. Афала акуну абдан шакура. Кантип Кудай астында ошончо мага жакшылыктарды берип атса, кантип мен ошонун шүгүрчүлүгүн бере турган пенде болбойн дейт да. Карабайсызбы? Мына бүгүнкү күндө биз эгерде
kadimki katardagı pende bolsok dagы Kuday Taala bizge katardagı pende katары bizge kандай жакшылыктарды берген. Караңыз ден соолугуңузду, караңыз сиздин бала бакыраңызды, караңыз сиздин жумушуңузду, караңыз сиздин жашоодогу таап аткан, жакшы көрүп аткан жакшылыктарыңыз. Бардыгы эмнени талап кылат деген шүгүрчүлүктү талап кылат. Керек болсо мына ушул Рамазандын өзүнө келип жашап, Рамазандын өзүн жакшылап, узатып, анан Рамазандан эсен соо чыгып, Рамазандын садака битирин берип өтүп алыштын өзү дагы бир эмне, бир чоң шүгүрчүлүктөрдү талап кылган нерсе. Андыктан урматтуу биздин көрөрмандар жана Насыйкат радиосунун угармандары, сиздер менен биз мына ушул Рамазандан соң аттуу берүүбүздүн жыйынтыгында айткыбыз келет. Келиңиздер, Рамазан биз менен дайым жашасын. Рамазан эгерде ал ай катары 30 күнү бүтсө дагы, бирок Рамазан өзүнүн таалим таасири менен, Рамазан өзүнүн тарбия сааты менен, Рамазан өзүнүн сооп, ажырлуу иштери менен дайыма биз менен чогуу жашасын деген тилекти айтып, сиздер менен кийинки көрүүлөргө чейин коштошуп, сиздерге ийгилик каалап, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh.